болсын. Ат жалында жаш ойнап, есен-аман кайра кайтып келгенге Кудайым өзү жардам эткен болсын. Амин. Аллаху акбар. Ийгилик менен кайткыла. Жигиттер, давайте. Аттарды коюп бергиле бир. Жаш күч командасы 2019-жылы түптөлгөн. 2019-жылы биринчи лигага катышканбыз. Биринчи лигадан 4-орунду алып, 2020-жылы выш жогорку лигага чыкканбыз, которулганбыз. Жогорку лигада 2020-жылы коронавируска байланыштуу күзүндө деле бир оюн болгон. Президенттик кубокко катышып, ал жерден жакшы жетишкендиктерге жеттик. Кайсынысы кандай турат? Кимге кандай каршылык көрсөтөт? Кимдин тулпары кандай табында азыр байкайбыз. Ортого чыкты. Мурас командасынан Атаман, Жаш күч командасынан Тайсан менен Султан уулу Бакай. Мына жогорку лигада 2021-жылы экинчи оюнубузду өткөрдүк. Экинчи оюнубузда жакшы балдар жакшы ойношту. Баардык балдар жаңы балдар. Тажрыйба алышты. Аттарыбыз жаңы, балдарыбыз жаңы. Бир балабыз биринчи оюнда травма алганга байланыштуу 11 бала менен ойнодук. 11 бала менен ойноп кайра эле жогорку лигада калдык. Эми буюрса 9-майдагы оюнга жакшы даярдык менен чыгабыз деген ойлор бар. Мен Миңбаев Элиман 1993-жылы Баткен обласына караштуу Бирлик айыл өкмөтүнө караштуу Сур айылына жарык үйнөгө келгем. Үй бүлөдө 6-1 тууганбыз. 4-сүмүн. 14-жылы аралашкан биринчи жолу Аламан улакка. Ошол менден улуу 91-жылкы акам бар, ошол аркылуу кызыгып, ошон 2014 биринчи жолу улакка кирип, ошол жерден сорун алып, бизде баягы микрофондо таныштырганда ошол жерден Элеман палван деп, ошо палван деген сөздү уккандан кийин улакка болгон кызыгуум күчөп, ошондон бери улак тартып улак чыгып жүрөм. Султан уулу Бакай, Жалал Абад областынын Тоостор районунда Казарман айылында жалгыз дүнүйгө келгем. 1996-жылы. Карапайым дыйкандын эле үйүндө туулуп чоңойгом. 8 класс кезде улак чабышат эле айында. Ошолорду көрүп, анан кызыгып калдым да. Кызыгып, ошакта байкелерим бар эле бир, чоң эле, улуу эле байкелер. Ошолордун аттарын минип, алыс бир 2 сааттык жолго барчу элем. Барып, аттарын суутуп, аттарын тарап, карап берет элем. Алар кечки улак чаап, эс алган учурунда бир кирип, аттарын минип келчү элем, ошентип жүрүп кызыгып. Ал кезде атым жок эле улакка чапканга. Атым жок, ошолордун аттарын карашчы эле кызыгып жүрүп эле үйрөнүп кеттим улакка. Стартта Жаш күч командасы кандай болуп кетти? Aldı, starttan aldı 7. номер Адилет. 2 ат бол абайла. Адилет жакшы алып бардың эле. Мен Ош областынын Каралжа районунда Лайтал айылында туулгам. Үй бүлөдө 6-1 тууганбыз. 4 уулдан 3-сүмүн, 4-сүмүн. Жашым 23-тө. Эми кичкийимде ушу атам менен барып улак чапчу, ыйлап ээрчип барчумун да мен. Дөңгө отуз койчу. Алып барчы. Барып ат минип барып кызыкчумун да минип барганга. Кайра минип келип ушинтип жүрүп эле улакка кызыгып калмакчы эдим.
Мен 1996 жылы Ош обласы Өзгөн районуна караштуу Жалпакташ айылында туулгам. Чапчал айылынын кулунумун. Үй бүлөдө 5 бир тууганбыз. 4 уул, 1 кыз, 3-чүсүмүн мен. Үй бүлөм бар. 2 балам бар. Кептер менен оюн таласында көкөрчүлөрдү кубаттап туралы жаш күч кыбырап баратат. Кыбырап атат, ачылып атат, айланып атат. Азыр ушул жерде бир кыйла ачыла турган болсо, бир кыйла ачыла турган болсо, азыр чыгат, мынандай ыкмада бир нерсе болчу эле атаганат. Кайсы жагына кандай барат? Мына мындай. 9-минута 50 секунда 10 номер Абдуллаев Арген. Кол көтөрүп кой Арген. Өзүм Абдуллаев Арген болом. 1997 жылы болом. Сулак району Күскөл айлыкбы Карамарт деген жерден болом. Ошол туулуп өскөм. Ата тегим ошол жактан болот. Чоң аталарым. Улак дегенде жаштайыман эле тааныгам. Ата тегим аталарым, атамдын туугандарым, тууган уруктарым чабышкан. Ошо жаштайыман эле улакка кызыгам. Мен 1992 жылы Сузак районунун Курманбек Канжага деген айылынан туулгам. Улакта ошо кичинекей мен беле ошо айылда тартып келебиз. Ошол жактан ат менен ошол жактан аталарым чапкан экен, абаларым чапкан экен. Ошо урубуз да бар. Ошондон улам биз да ойноп келатабыз. Sevgili jigitler, Allah'ım arkanda o kısıtlardan, barellerden, apatlardan alыс kılıp, olmak menen, iyilik menen, esen aman barıp kelgende nasip olsun. Мен жаш күч командасына ушул эле жылы жетекчи болуп дайындалып келдим. Командада жетекчиликтин деле өтө чоң рол ойнойт. Жетекчилик ошол 12 бала менен чогуу иштешет. 12 балага керек болсо ооруган убакта врач болот, тренер болот, 12 балага ар бирөө менен сүйлөшүп чыккан психолог болот. Негизи 12 бала менен мамиле кылганды биз билүүбүз керек экен да бул жерде. Жетекчиликте командада кандай көйгөй болбосун, ат көйгөй болобу, командага бала көйгөй болобу, бүт баарын жетекчилик аркылуу чечилет. Тренировка аркылуу тандалат балдар. Мисалы быйыл биз 5 жаңы бала алдык бул жылы. Тренировка аркылуу тандап алдык балдарды. Ырыс бар элде, бакыт бар дейт. Ыргактар менен атабыз берип кеткен улуу салт мурасыбызда. Мен эми 9-класстан бери чаап келдим. Бул жака чоң оюнга деген 11-класстан баштап чаптым. Буга чейин бул жаш күчкө чейин көп эле командаларда чаптым. Гөлдө чапкам, Кабыланда 5 жыл, Достукта чаптым 5 жыл. Андан кийин ушуга келдим да, ушу жаш күчтөмүн азыр. Мен команда былтыр бардым эле да. Былтыр барып ошо былтырдан бери үйрөтүп келдим. Ага чейин эле негизи мындай башка жакта тартчу элем, ошондо эле үйрөтчү элем булардычы. Бул спонсорлордун Достукта жүргөндө эле таанычым да. Анан ошо аркылуу болуп эле анан үйрөтүп жүрдүм. Анан былтыр ушу команда кошулуп калдым. Азыр ошол жакта тренер катары балдарды үйрөтүп жүрөм да, оюн ичинде. Өзүм да ойнойм чогуу ошолор менен. Bir tay, bir serkege surdan Minbay palvandın nevresi Yelaman palva жеткизди. Улак тартып көп ийгиликтерге жеттим. Көп тайларды уттум, машина, алтын кур алдым. Мен 7 атамдан бери улакчы. Мен тайталарым да улакчы болгон. Тагаларым эле улакчы эмес негизи. Тайтам да улакчы болгон. Мен атамдын тагалары да чоң палвандар болгон бардыгы. Ошо биздин канда бар экен, улакчылык.
ошолорду тартканбыз го дейм. 2018 жылы Баткен обласынын Көкбөр Федерациясынын президенти ушул Акыл акабыз Кадамжайга барып бизди бир жерге чакырган. 2019 команда түзөм барасыңар депчи. Анан айылда улак тартып эле жүргөнбүз. Анан 2019 телефондо чалып эле командага келгиле деп ошентип командага келип калганбыз 2019. Эми кандай экен командада ойногон, кандай экен улак тартып жүрүп? Экөөнүн айырмасы чоң. Аламан менен Көкбөрүн. Көкбөрү Аламанга караганда кыйыныраак. Себеби бул Аламанда торпокту көтөрүп жалга салат. Бул 35 кг текен такымды алып жүрөсүң, ээр кашка тоспойсуң, ушундай айырмасы. Команда түптөлгөндө ошо 2019 эки бала келгенбиз. Бир жаш бала келген Баткенден. Бурдан өтпөй калып кеткен. Андан кийин 9-майда Байбото келген. Алда эки ойун ойноп, алда кетип калды. Андан кийин Баткенден Медет Апоğlu келди. Алда бир ойун ойноп эле кетти. Азыр учурда өзүм эле Баткен обласына. Ыйнакчы эле атым жок болупчу улакка барганга. Үйдөлөрдө бизде жүзгө эч ким улакка кызыкчу эмес эле. Апам болсо өзү мугалим. Апам мугалим болуп улакты жактырчу эмес эле, мындай айткандачы. Жөн эле улак чаппай эле окуу деп ушинтип аталып беришчү эмес эле. Ошондой жүргөндө Мо Тайсонду кичинекейинен тарбияладым. Ошо кичинекей кезинде тай кезинен баштап багып атып. Жок, үйдө эле чыккан, өзүбүздүн жылкылардан чыккан. Кичинекей кезинде ошону жакшы көрөрбүз эле, ошентип. Жакшы көрүп багып, карап атып. Өзүмө көндүрүп, экөөбүз бири-бирибиздин тилибизди табышып жүрүп, ушуну чоңойто алдым. Ушундан башталды улакчылык. Айылдан кичинекейинен үйрөтүп, муну Тайсон кылдым. Тайсон менен ушу бакай кылып, эме кылганга себепкөр ушу атым болду. Улакчы кылгангачы. 17 жашымдан баштап ушундай райондук деңгээлдерде чаап, райондо месталарды алып, мыкты улакчылыктарды алып, бизде Аламан чаппайт, жалаң эле казанга чабабыз улакты. Аламанды анча-мынча чабабыз. Андай сорундарды ошо 10-чу класс, 9-чу класс кезинен баштап ала баштагам. Мурда Казармандын курама командасына чапчу элем. Аяктан 1 жылбы, же 2 жыл чаптым, ушундай чаптым. Аяктан эми жол колум жүрбөй, аяктан ачыла албай койдумчу. Анан аяктан чыгып калып, өзүбүздүн айыл болуп келдик. Ошо өзүбүздүн айылдаштарыбыз. Мен эми айылдан жакшы өнөт элем да. Анан сени шаарга алып барабыз, сен бир эмеңди ачабыз, багыңды ачып бир командага. Сен шаарда ойной турган баласың, ошол жактан бир чоң командаларга кошулуп, анан өзүбүздүн айылдан байкелерибиз бир команда курап чыгышты, Тогуз-Тора командасы деп. Ошол Тогуз-Тора командасы менен шаарга келип чаап, жакшы оюндарды жүргүздүк Тайсон экөөбүз. Ошол жактан жаш жетекчилери жактырышкан экен. Анан сунуштар болду, бизге келип чаап деп. Ошо Акылбайга келип айтты эле, анан жаш команда, жаңы, эч ким мындай легионерлер жок, жаш балдар чогуу өзөсүңөр деген. Ушул жака сунуш болду эле, ошо сунушу жагып, жаш күчкө келдим. Мен бул улакка кичкей менен эле кызыкчумун. Атамдар улак чапчу, ошолорду ээрчип. Анан райондук Көкбөрү райондуктарга 16 жашыман ойногом. Анан 17 жашымда областка келгем. Областта ойноп жүрүп, 2019 ушу жаш күчкө келип калдым. Республика деңгээлинде ойноюм деп кыялданчумун да, Кудайым ушу насип кылыптыр. 2019 Ошто чемпионат өткөн. Ошондо ойноп атканда Акыл эке ошо жаш күч деген команда түзөм, барасың деген. Анан бир ай өтпөй эле Кылыч Кенентаев деп акам ошол чакырган жаш күчкөчү. Ошентип ошол аркылуу жаш күчкө келип калгам. Жаш күчкө келгенде биринчи жылы Лига деген ат менен чыккам, Ноорузда. Болзашта болуп, андан кийин 9-майда өзүмүн комбат деген атым алып келгем. Ошол менен ойнодум. Андан кийин эле эгемендүүлүккө Найманды миндим. Найманды минип жүрдүм. Быйыл Дубайсанга отурдум. Найманды көбүрөөк чаптым да. Анан быйыл могу Дубайсанга отурдум. Дубайсан менен эми көнүшүп дегендей. Өзү негизи биздин эмеде бар. Атам чапкан улак. Ошо андан кийин айылда ушу командалык оюндарга чаап жүргөм.
16-17 жашыман бери улак чабам, аламан улак. Ана көкбөрү оюнуна ошо 19 жашыман бери ушу командалык оюнда чабып келем. Атам апарчу эле бизди, жаш кезибизде атам улактарга апарып, ошодон кызыгуу пайда болуп, ошондон болсо керек. Ошол көкбөрү кыргыздын улуттук оюну болгон ушунда канга сиңип калган да бизге. Улак бул акында кумар болуп калган да бизге. Азарт. Улак болуп атат десе тура албайбыз үйдө. Жеген ашыңа таштап. Улак ушундай улак азарт да. Бул Командалык оюн деген эмне экен? Командалык оюн ушул тажрыйба аласың, көп нерсени эме кылат экенсиң да, мындай. Үйрөнөсүң, көрөсүң командалык нерседенчи. Айыл өкмөттөр аралыгында келчү элек, айылдын атынан, айылдын намысын коргоп. Ошо Карамарт деген жердин айылынан Жалал-Абадка келип чапчу элек. Айылда акаларым, достарларым менен. Ошол күндөрүм эле эсимде. Жаш күчкөмүнө биринчи оюнум Орус турниринде. Ушуга акаларым аркылуу келдик өзүмдүн. Тиякта Толкун, Күмүшбек, Нурбек деген акаларым аркылуу. Ошолар аркылуу буяка келип тааныштырышып, ушул жакка келиштик. Сен демек кечен Орусда биринчи жолу республикалык турнирде ойноп атасың, Кечеде биринчи жолу ойнодук. Республика чоң арена. Жакшы эми баары бир бар эми Толкундан чоң аренада. Биз жаш күчтү түптөлгөндөн беле таанып билип, ютубтан көрүп жүрчүбүз. Оюндарын? Оюндарын. Бул командага келип калабыз деле ойлогон эмеспиз. Кудайдын буйругу экен келип калдык. Кантип келдиңиз? Ким сунуштап? Буга чейин какта ойночуңуз? Буга чейин Жалал-Абад областында Куманбек командасында ойночубуз. Ошоктон көрүп билип, акаларыбыз алып келди. Биринчи оюн чоң оюнда жаш күч менен ойнодук чыгып. Кудай кааласа биринчи оюнда чыктык. Эми мындан бияка чыксак жакшы результаттар болот го деп ойлойбуз. Аттарды спонсорлор бар. Алар аттарны сунуш кылышат. Биз өзүбүз тандап алып келебиз. Бизге ат алып бергендер бар, жардам кылгандар бар командага. Өзүбүздүн аттар бар, дайындашып. Негизи командабызда 20дай ат бар. 20 аттан тренировкада тандап мыктысыны оюнга чыгарабыз. Кимисине жакшы отурганы ошол минип 12 ат оюнга чыгат жалпы. Ошол бул аттын аты Тайтору деген атыбыз бул. Бул эмеде чабуулчу да ойнойт буну. Ошо өзү Мен тукумуна бир нерсе деген барбы? Ооба, бул таза кандуу да. Таза кандуу ат. Ошо Нападенанын аты да. Буларды ошо баарын бирдей карап, режимде карап суутабыз. Сбор башталганда. Булар мисалы башка аттардан өзүнчө тамак жеш керекпи? Режимдери башкача болобу булардын? Ооба. Режимдери эми убагында жем жейт, убагында суу ичет. Убагында минилет. Ошо негизи бул ат боюнча айта кетсем бул дагы Нападена. Бунун аты Аманат деген ат. Аманат деген атыбыз бунун.
Бул дагы ошо таза кандыбат. Чистокровный таза кандыбат бул да. Негизи аттарды кимдер тандайт, ким тандайт? Аттарды өзүбүз тандайбыз эми. Алып келип. Ошо жакшы ат көрүп калсак эле барып алып келебиз. Тренировкада көрөбүз, чабып көрөбүз. Анан эмеге бизге жакса, ошо сүйлөшүп алабыз. Ошо өздөрү предлагать этет, менин атым чап деп, менин атымды көргүлө деп алып келет тренировкага. Ошо бул аттын аты Дубайсан. Бул дагы чабуулчат. Аягы күлүк ойногот жакшы. Жакшы чуркайт. Ишенген аттарыбыздын бири. Күчтүү аттар. Буну Мамасалиул Адилет 7-номерде Адилет чабат нападенияда. Бул жаңы эле келди. Тренировкада көрөбүз эми жаңы келди бул дагы ошо. Жакшы ат деп алып келишти. Бул атыбыз Телтору. Жок, бул Телтору. Телторуну кимге кандай? Буну Рамазан деген балабыз билет 4-номерде. Полузащитник бул. Полузащитта да ойнойт, жакшы ат. Күчтүү ат. Канча убакыттан бери жаш күчтүү? Урат коёт. Бул ушул сезон ойноп атат азыр. Жаңы атта быйыл ушу Ноорузда биринчи жолу чабылды. Ооба, жакшы ат буюрса. Бул Пантера деген атыбыз бул. Заштан аты. Бауш Султанбеков чапкан ат. Күчтүү ат, физикасы күчтүү, чоң, көлөмү чоң, Заштан аты да. Заштага жакшы деп алганбыз буну да. Балдар кантип бири-бирин тандап эмет? Мындай болушу. Эми отуруп көрөт да, Заштан баласы чоң атка Заштага минип көрөт. Жактырган болсо, мага жакты дейт, ошого отуруп ойноп кала берет, оюн көргөзөт. Ошо бул аттын породасы кыргызчылык менен ошо Россияга аралашып калган. Чоң ат, бою да, көрөм, физикасы да күчтүү да. Өздөрү минип келген бир эле ат бар, ошо Бакай Султанбеков Тайсон минип келген. Калган бар. Ооба. Бул аттын аты Тайган. Бул да ошо таза кандыбат, нападениянын аты. Кеминден келген. Өтө күлүк, койгондор, ургандар, тайгазанга баары жакшы. Бул аттын аты Мустанг. Буну Белек Мукаев чапкан ат. Заштан аты. Жакшы оюн көрсөтөт. Ооба, бул эң күчтүү аттарыбыздын бири бул да. Заштада ойнойт. Өзгөчө Норуз турниринде жакшы ойноп берди. Бою чоң, күчтүү ат. Заштага жарайт да. Капитан болушу өтө кыйын. 12 баланын 12 кыялы бар. 12 бала менен сүйлөшүп, ар бирине өз-өзүнчө мамиле кыласың. Менин жумушум өтө эле оор, ачыгын айткандачы. Командада эми менден улуулар бар, кичинекейлер бар.
кичинесине кичинедей мамиле кылам, чоңуна чоңдой, сый урмат менен эле меники. Залга, аяк бияка ушундай. Мен балдардан биринчи келем сборгочу. Келип балдарым баары менен сүйлөшөм бияка келгенден кийинчи. Кел, эмне жумушуң болуп атат, семьясында эмне проблема болуп атат, ошолорду бүт мен аркылуу шектерге айтып чечип, балдарды чогулткан ошол ягынан жардам берем. Мына кара куш, карагер менен Тайсан менен Бакай зырылдата барып, Тайгазанга жетип жетпей Тайгазанын мурас коргоп атат. 3 минутта 35 секундда. Башка ат менен билбейм, элестете албайм. Мындай ойной берем көп элечи. Анан баа чоң оюндарга чыгып, поляга чыкканда Тайсон демесем уверенный да. Улак алсам дагы, поляда жүргөнгө дагы көп удар жедирбейт. Буйт айта өзү. Бул өзү эле түшүнүп калган да, апаш бирисин эмести билебиз. Кайсы жерден кандай кылып кетет. Удар жедирбейт да поляданчы. Мен түшүнөт кыскасы, кандай кылганда Тайгазанга барарын, эмне кылганда улаксаларымды өзү ыңгайын түзүп берет. 2019-жылы мыктылакчы деген алдым эле президенттин кубогунда. Биринчи лиганын мыктыл улакчысын. Анан Таласта көчмөндөр оюну өттү. Көчмөндөр оюнуна бардык Баткен областынын атынан. Ал жакта да Баткен областынын намысын коргоп, ушул жакта жакшы оюндарды жүргүздүк. Ал жакта 4-месте болдук. Бул ушундай болуп калды окшойт. Анан 2019-жылдын ошо федерациянын чечими менен болду. 2019-жылдын мыкты ачылышы деп ошондой наам беришти. Ошондой ийгиликтерге жеттим. Кароодо Бакай азыр өнөктөшүнүн жардамы менен чабуулга барган, жана андан ары кыйын делинген жерден Бакай эсеп сандарын 6-1 жеткирди. Акей, чындыгында былтыр эсиңиздерде болсо жылдын мыкты жылдын ачылышы номинациясын утуп алган. Бакай Султан уулу жылдын ачылышы бул эми ошол жылдагы жаңы чыккан жылдыз дегенди түшүндүрөт. Себеби ага чейин Бакай Султан уулун биз көп деле чоң мелдештерден көргөн эмеспиз. Мына эми болсо Бакай Султан уулу акырындап жылдызга айланып келе жаткан маалы. Эми райондук оюндар караганда бул республикада ойногон өтө бөлөк. Бул ар бир улакчынын кыялы го дейм. Республика деңгээлде келип Казанга улак салыш. Турнирден 2 ай мурда чогулуп, балдарды чакырып бул жерге сбор өтүшөт балдар. Сбордо балдарга 3 мал тамак беребиз. Залга барышат, тренировка кылышат балдар. Аттарыны күндө миндирип, аттарын бастырышып, аттарын карашат. Өздөрү менен өздөрү ынтымакка келишип балдар. Жаңы балдар келген болот бул жерде. 1 ай ичинде балдар бул жерден бир туугандай болуп чыгышат бардыгы. Бул жерден 1 ай сбор өткөндөн кийин турнир кайсы жерде болсо, Көлдө болобу, Таласта болобу, Ошто болобу, ошо турнирге барып, ал жерге да 10-15 күн мурда эрте барып, ал жерде дагы бүт тамак ашыны камсыз кылабыз, жатаканасын камсыз кылабыз. Деги балдарда кандай көйгөй болбосун, 12 баланын бүт бар жогун биз өз камсыздап турабыз. Эми бизге демөөрчүлөр, федерация бизге камсыз кылбайт. Негизи биз өзүнүн демөөрчүлөрү болот, ар бир команданын өзүнүн демөөрчүлөрү болот. Келип жардам берип кетишет, финансовый жактан жардам берет, аттарын алып келип жардам беришет, башка бир мисалы формаларын көтөрүп беришет балдардын, тренировкаларын көтөрүп беришет. Мындай айтканда биздин жаш күч командасы коом аркылуу түптөлгөндүктөн коомдогу биздин чоң агаларыбыз бар. Агаларыбыз ошолор келип кабар алып жардам берип турушат. Байгачы. Жалмак таштап бар, кашамага тастабасың. Эле. Жаңылтпай секинет.
Bayla. Биз негизи турнир кайсы жерде болбосун, биз өзүбүз бет врачыбыз менен, саяпкерибиз менен, жем, чөп, продукталарыбыз менен бүт комплект келип, бул жерде 1 жума 10 күн аралыгында турнир бүткөнгө чейин ушул жерде болобуз. Бул жерге келгенден кийин сарайды аренда алабыз, балдарга жатакананы аренда алабыз. Ипподромго жакын жайгашкан жерлерден таап туруп, заранее алып, анан келебиз. Саяпкерибиз өзү бул жерде аттардын жанында калат. Аттарды карап, бет врач менен чогуу бул жерде болушат. Эртең менен күнүгө аттарды минип келип бастырышат балдар. Өзүбүз повар алып келебиз. Балдарды 3 маал тамак менен камсыз кылабыз. Атандаш эмес, өнөктөшү алдынан гана ынтымак командасынын коргоочусу чыккан болчу, бирок ал артта калып бара жатат. Өнөктөшү Бакай жардам берип атандашын түртүп коргонууда. Сал Бакай, молодец Бакай. Молодец. Биз мурунда ушундай көкпөрчүлөрдү тосуп жүргөнбүз. Мурун Чүйдөн атуу командасын, Скол районунун толкун командасын да тосуп жүргөнбүз. Буга чейин башка командалар. Ушул менен жаш күч командасы бизге экинчи жолу келип атат. Балдарымдай эле көрөм. Балдарды баягы өзүң балдарың деле сыртка чыгып кетсе, баягы өз балдарыңдай көрөсүң да. Мен деле ошондой эне катары мен да ушул балдарды ойлойм. Баягы сыртта жүргөндөн кийин эне атасынын жанында жок болгондон кийин жакшы тамак ичсе экен, ооруп калышпаса экен деп баягы ысык суукта тердешет, ысык суук муздак болушат. Анан болгон лимонумду, малинамды ачып буларга чай берем. Ысык чай берип, жакшы тамактарын жаклап жасап берем. Кээде балдар менен сурап кеңешем балдар менен. Эмне тамак ичиңер келип атат, эмне тамак жейсиңер, эмне тамак жасап берейин деп сурайм. Жылуу жаттыңарбы, эмне ичесиңер? Анан кухня 3 маал эмес, бул жерде 5 маал балдар үчүн ачык. Чоң чыңлап какао койдук элек. Келгиле балдар, курсаң арашты? Манайыңар кандай бүгүн? Жакшыбы? Мына силерге мен таласын күлүп жатайын жазап бердим. Эртең силерди оюнга чыгат деп. Келем, эсиңа таласын күлүп жатайын жазадым. Келгиле, алгыла. Сен сорпосуна куюп коеюн. Булар оюнга чыкканы кеткенде, кадимкидей мен эме коюп алып, телефонду түз эфирден тамак жасап атып көрөм. Кээде өзүм эмоцияга алдырып, эме кылат экем да, балдарым айтып атат да, мама, кыйкырып мындай неме кыласыз дейт да, тамак жасап алып. Анан жазып коем WhatsApp'тан капитан командаларына утса куттуктап жазып коем. Утулса, бай өзүмдүн бир психологический немемди берем, поддержкам дейм ба. Утканга утулганга да даяр болуш керек. Ошол. Буга чейин айтпайсызбы, көкпөрүнүн депчи, жаш күчтүн балдарынын мүнөзү кандай, мисалы мындай шоктук кылбайбы, тополоң кылбайбы дегендей да? Жок, жакшы, спокойный, кичипейил, жакшы сыйлашат, эже дешет, апа дешет. Бул жерге келип мен колуман тамак ачып калган апасындай болуп калышты. Мени даже алып кетем деп атышат. Жака бизге тамак жасап бериңиздер деп. Ошол жакшы, балдардын мүнөздөрү жакшы, таза, тыкан жүрүшөт. Чоң көрсөтпө. Жерде ким бар эле? Жок деп мына. Тарелка берейин бастыңарга. Ичип жакшы тоюп жакшы настроение менен барып, эртең оюн келгиле салып берейин. Эртең жакшы оюн өтүп келгиле, кеп ичине салайын.
Эртең оюнга чыгат экенсиңер, Эртең утушка. Эртең утушка болуп, жакшы настроение менен келгиле. Аман эсен. Арген көкбөрүнө коюп кой. Қалпағымыз башымыздан түшпей, жан дүйнөдөн сабыр урмат бизден качпай, марттык жигитчилик сапат менен ата-бабабыз берген улуу мурасыбыз мына ушундай сонун мурас кылып таштарган. Областта көкбөрү өнүгүп атат. Бизге мага чейин негизи оюн болгон эмес, ал жакта даже кат айказан жок болчу. Ошол оюндарды көкбөрүн өнүктүрүп азыр район жетекчилерин шайлап турнирлер өткөрүп атабыз. 5-6 тайгазан барды. Кудай буйрса, Баткенде 2022 биринчи лигага бир команда алып келебиз. Высший лигада бир командабыз бар. Азыр жалпысынан канча команда бар? Жаштарды анан бертиндей улуттук көмөккө лига. Район боюнча же област боюнча? Област боюнча ар бир айыл өкмөттөн бирден команда түзүлгөн азыр бар. Район чемпионаттары өтүп атат. Областной чемпионатты Кудай буйрса жакында өткөрөбүз. Жаш күч командасынын тизмеси менен бир жарыс алып өтөйүн дегенче болбой. Жаш күч команданын капитаны Мукаев Белек чапканаты Мустанг, Муралим уулу Баяман чапканаты Хан, Батырбек уулу Санжарбек чапканаты Сүлүккара, Орунбек уулу Рамазан чапканаты Телдору, Султанбеков Бауш чапканаты Пантера, Көчөрбай уулу Шермамат чапканаты Аманат, Мамасали уулу Адилет чапканаты Дубайсан, Абдырасулов Бек болсун чапканаты ууланы бар чапканаты Грейдер, Абдуллаев Арген чапканаты Тайтору, Султан уулу Бакай чапканаты Тайсан, 12-чи Жаманкулов Адилет чапканаты Көкшамал. Жаш күч команданын жетекчиси Рахманов Кайрат, машыктыруучусу Давлетов Абылкасым. Максатым ушу Баткен областынан жаш балдарды чыгарыш керек. Ошол менен биринчи максатым. Аракет болобу? Аракет болуп атат. Ушул 2 жылдан бери бизде да казан барып, жакшы оюндар болуп атат. Жакшы балдар бар бизде да. Кудайым буйрса чыгат. Ошолорго үйрөтүп, бияктан үйрөнүп баргандарымды. Бизде Белек Мукаев деген байкебиз бар. Ошонун үйрөнүп, будан үйрөнгөнүмдү мен айылга барып, айылда балдарга үйрөтүп, ошол менен биринчи максатым. Мен жеке жашоом азыр учурда бойдокмун. Качан үйлөнөсүн деген суроо тажат, ушу суроодон быйыл кутулайын деп аракет кылып атам. Чын жүрөктөн. Оштук, таластык же көлдүк же жалал абадтыкта бөлүнбөш керек. Кайсы жерде болбосун. Биринчиден көкбөрүн өнүктүрүүгө жакшы салымыбызды кошконго аракет эле кылабыз, мындай айтканда. Таза ойноп, бөлүн мага эмес деле жок, мындай Баткенде чабасыңбы, жалал абадта чабасың, мындай айырмасы жок да. Көкбөрүдө жүрөм. Баарыбыз кыргызбыз. Кыргызстандын ичинде чабап атабыз, Кыргызстан. Бөлүнбөйбүз да. Келечек алдыда буйрса, жакшы оюндар алдыда. Жакшы оюн көргөзөбүз деген аракеттебиз эми. Кудайым ден соолукту берсе. Көкбөрү тартканыма абдан сыймыктанам. Ар бир эркек деген ат жалында жүрүш керек да. Ата-бабабыздан келген нерсе салт. Ошол кызыгам. Бул көкбөрүнү менин атам тартып келген. Буйрса мен тартып келатам. Bundan ары мен балдарын дагы тартышын Алладан суранып кетем. Себеби бул ар бир кыргыздын жигити бул көкбөрүнү тартыш керек. Менин максаттардын бири ушу Кыргызстан курама командасына кошулайын деген ниет бар. Ушу дагы ушу тажрыйба
артып, оюндарды күчөтүп буюрса. Бул Көкбөрү Кыргыздын улуттук оюну. Ар бир кыргызстандык жигиттер ойнош керек деп ойлойм мен. Азыр ойноо октосун көбү деле түшүнбөйт да, Көкбөрү кандай экенинечи. Ошол өкүндүрөт бул Көкбөрү ушул бүткүл республикалык деңгээлде жайылыш үчүн көбүрөөк жайылса деп үмүттөнөм да. Көкбөрү мен жашоом, Көкбөрү үчүн мен жашоом элестете деле албайм. Элестете деле албайм дейм. Эми негизи бул Көкбөрү командасына демеушүлөр керек негизи. Биз Баткен областынан тарыхта биринчи жолу жогорку лигада катышып турабыз азыр. Ойнойм деген бул Көкбөрүгө кызыккан жаш балдар аябай көп. Биз дагы демеушүлөр келсе, биз алар менен дагы иштешебиз, сүйлөшөбүз. Улуттук Көкбөрү оюн болгондуктан бул жайылтуу максатында мисалы быйыл Кадамжай районунда 2 турнир өткөрдүк. Ал жерден деле демеушүлөр чыгып атат. Эми мына азыр Баткен областына, Баткен районуна, Лейлик районуна да барып турнирлерди өткөрөлү деп турабыз. Баткен биз каалайбыз. Баткен областынын Көкбөрү деңгээлинде эле жогорку деңгээлде балдар ойношсо, башка областтар сыяктуу Көкбөрү өнүксө деп биз аракет кылып келебиз. Азыркы учурда Баткен областынан бир эле команда бар, жаш күч командасы. Бул команда жогорку өзүңүздөр билгендей жогорку лигада ойноп келип атат. Кудай буюрса, эмики жылкыга экинчи командадан түптөп чыгайлы деп атабыз. Албетте аракеттер болуп атат. Ойнойм деген балдар болуп атат. Жардам беребиз деген демеушүлөр чыгып атат. 2022 жылкыга ушундай жакшы пландарыбыз бар. Мен Баткен областынын улакчы балбандарына кайрылып кетет элем. Бизде Баткен областына Көкбөрү оюну бул жаңылык болуп атат негизи. Бизде негизинен чоң аламан улактар аябай көп болот. Аламан улактарда бизде байгелер өтө чоң көп коюлат. Машиналар, төөлөр өтө көп коюлат. Мен сунуш берет элем, ошол аламан өткөргөн убагыңыздарда, той берген убагыңыздарда ушул Көкбөрүгө деле көңүл буруп койсоңуздар. Көкбөрүнүн жайылтуу максатында. Себеби дегенде аламан улакта бизде ошол эле бир 10-15 чактуу балдар, палвандарга улак тиет. Көкбөрүдө болсо кызыккан бүт эле балдар улак чабат. Бүт эле.